Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, урматтуу президент Садыр Жапаров, урматтуу Камчыбек Ташиев жана бийлик өкүлдөрү. Мен сиздерге мына Өзгөн шаарынан кайрылып жатамын. Кайрылуу жасап атам. Бизде кыргызда сөз бар да, баш кесмек бар, тил кесмек жок дегенчи. Мына Райым Матраимов бул коррупционер экенин элдин бардыгы көрдү. Ошончо дүйнө, ошончо мүлк бар экен да. Ошого карабастан Райым Матраимовдун куйруктары дагы деле ак үйдө отурат да. Мисалы үчүн Шайлообек Атазов менен Айбек Осмонов эмне үчүн отурат деген суроо туулуп атат да. Калк айтса калп айтпайт дейт. Бул элдер айтып атат, бул адамдардын Райым Матраимов менен түздөн түз ушу күнгө чейин байланышы бар деп. Райым Матраимовдун куйруктары ак үйдө отурганга моралдык укугу жок. Мага эч ким үйрөткөн жок, мени эч ким жалдаган жок. Ар ким өзүнүн оюн айтканга акысы бар. Мен бул Сосновканын айылдын төрагасы Молтоев Данияр Абдрахманович кайлып кетет эле ошол кыргызстанда. Качан коррупция токтойт? Шайлообек Атазов, Айбек Осмонов ошол коррупцияны мисалы коррупцияга жардам берип иш кылып, ошон үчүн Кыргызстан болбой жатат. Коррупцияны камчы кылса жок кылабыз деп атат, бирок жок кылганга эмес этебиз. Баарыбыз бири жок кылсак, ошону жок кылабыз. Мен ошентип ойлойм да. Şu misal Sosnovka eli бүт тәйірін ойлайм, ошо колдоо эле элдин баары бириктип кыймылдасак, ошонун баары коррупция жок болот депчи. Ошо менен тилектешмин, ошо жигиттер жок кылыш керек. Туура эмес иштерди кылып, туура эмес жумуш кылып атса жок кылыш керек. Ошон үчүн мен айтып кетем, элдин атынан кайрылып, ошо Сосновка eli, Талбак Салыктын элине кайрылып кетсем, ошо туура эмес барган кишилер жок болсун. Камчы кылышыга рахмат. Президенттин жүргөн саясатын мен колдойм. Ушуну колдой эле келатабыз. Ошо президентибизге рахмат, ушундай канчалык бизге жумуштар кылып атат. Ошо президенттин саясатын колдош керек. Андан башка сөз жок. Мен айтайын дегеним азыр жогорку кеңеште жанагынтип, жогорку кеңеште эл үчүн иштейбиз, элге мыйзам чыгарабыз, элдин жашоосу үчүн күрөшөбүз деген депутаттарга таң калып атам да. Элге кызмат кылбай эле өздөрүнүн жанын ойлоп, жанагынтип Райым миллионер, коррупционер аркылуу келишип, жанагы креслого отурушкандар, Айбек Осмонов дейт, Шайлообек Атазов дейт. Эмнеге чет мамлекетке качып кетишет да? Эл шайлаганда ошолорду качып кетсин, жанагынтип өз жандарын ойлосун деп шайлады. Элге кызмат кылыш керек да. Ошо тилекке каршы жогорку кеңеште жанагынтип билимсиз ушундай адамдар келип калган өкүнүчтүү да. Элге да кызмат кылбайт, өз камын ойлоп келишет, отурушат, эмне кызмат кылып атат, кандай мыйзам чыгарып атат, эл үчүн кандай карапайым элге эмне кызмат кылып атат, элди кабыл алып жашоо турмушун менен таанышып атат, бир да кандай кабар жок. Ошон үчүн азыркы мезгилде Камчыбек Кыдыршаевич жана коррупционерге каршы күрөш жүргүзгөнүн аябай туптуура да. Мамлекетти тоногондор, мамлекеттин жанагынтип кол салгандар, мамлекетти экиге бөлгөндөр кедей байлар деп. Ошондой коррупционерлер бардык иштерди баарын сатып алышпайбы? Сот, прокуратура бүт баарын сатып алат. Ошон үчүн мамлекетте жанагынтип мыйзамдуулук сакталбай калат. Ошон үчүн жанагындай коррупционерлерди жана коррупционерлердин аркасы менен келген жанагындай депутаттарды, жананын куйруктарын тазалаш керек да. Камчыбек Кыдыршаевич аябай өлкөдө жанагындай коррупционерлерге, байларга каршы күрөштү жакшы улантып атат. Өзгөчө жанагынтип мамлекеттиги тоногондорго, мамлекеттиги казынага кол салгандарга каршы күрөш аябай жакшы колдойбуз, жүрүп атат. Мен айтайын дегем, ошо бир эле бай коррупционерлер аркылуу келип алып, ошо коррупционерлердин камчысын чаап, ошо коррупционерлердин жанагындай кызматын кылып, анан жанагынтип күрөш башталганда чет мамлекетке качып кеткен Айбек Осмонов, Шайлообек Атазовго окшогондор мандатын элден кечирим сурап өткөрүп беришкен оң болот да. Эмнеге качып кетишет дейт чет мамлекетте? Баары бир
өлкөсү Кыргызстан болгондон кийин келиш керек. Креслону атасынан калган эмес, кучактап отуруунун кереги жок. Эгер ошондой качпай эле келип күнөөсү болсо айтып, жанагынтип мандатын тапшырып берген эң жакшы жигиттик парс да бул.